Николай Алексеевич, Барскон дарыясы менен Ысык көлгө төгүлгөн цианид натрийдин айланасындагы талаш тартыш токтобой келет. Ушул окуядан кийин уулуу зат төгүлгөн аймакты биринчилерден болуп көз карандысыз изилдөө жүргүзүп чыккан окумуштуу катары пикириңизди уккубуз келет. Ошондогу авариянын өлчөмчени кандай эле? Ничего серьезного не произошло, а произошло... Коркунучтуу эч нерсе деле болгон жок. Болгону Барскон дарыясына натрий цианиди кошулуп кетти. Барскон менен тамга айылдардын арык системасын тосуп койгондо эч нерсе болмок эмес. Бирок ал тосмолор эмнегедир ачык бойдон калыптыр. Вот в поливочную систему или варычную систему сел Барскон и Тамга, они почему-то были открыты. Сиздин оюңузча, кыргыз адистери ошондогу кырсыктын кесепетин жоюуга жасаган аракеттери туура болдубу? Первое было нарушение в том, что не надо было открывать шлюзы в арыке. Эң биринчи жаңылыштык арыктардын тосмосун ачпаш керек болчу. Болду. Ошондо булганыч болмок эмес. Айыл ичиндеги сууларды айтып жатам, айланып агып кетмек. Экинчиден, негизги булганууну жараткан хлор заттарын пайдаланбаш керек эле. Суудагы хлордун өлчөмүн эч ким ченебегендиктен ал канчалык деңгээлде сууга кошулганын азыр айтыш мүмкүн эмес. Бирок масштабын элестетип көрүңүз. 15 000 чарчы метрден ашуун жер үлүшүнө жогорку концентрациядагы хлор суюктугу төгүлүп себилген. Албетте, уулуу зат абага тез тарайт. Биринчи эле дем алуу органдары жабыркап, былжырлуу челдер ууланат. Жана ошол жердеги адамдарда дал ушундай көйгөйлөр пайда болгон. Здесь как раз критическим органом являются органы дыхания. Раздражение слизистых, то, что и проявлялось у этих вот людей. Канчалык өлчөмдө цианид ден соолукка коркунуч туудурат? Ну, во-первых, надо различать, так сказать, это не отравляющее, вернее, это токсичное вещество общеядовитого действия. Биринчиден, ууландыруучу, тактап айтканда ууландыруучу эмес жалпы уулуу таасири бар токсин заттарын айырмалай билиш керек. Бул заттардан эң эле биринчи кезекте борбордук нерв системасы жабыркайт. Эми ошондогу адистердин кесип көйсүздүгүн эске салсак, ошондогу кырсыкты жоюуда кальций гипохлориди пайдаланылган экен. Тактап айтканда, кальций гипохлоридинин негизги тузунун 3/2 бөлүгү. Эң кызыктуусу ооба, бул зат колдонулат, бирок техникалык процесстерде гана. Себеби натрий цианиди алтынды флотациялоо үчүн, аны убактылуу бириктирип, андан кийин алтынды ушул зат менен дегаздоо үчүн пайдаланышат. Бирок мунун баары техникалык процесстерде тиешелүү коопсуздук чараларын пайдалануу менен жасалат. Ал эми бул жерде биз кийин изилдеп так маалымат алдык. Ошондо кальций гипохлоридин чачкандыгы үчүн күнөөнү Саламаттык сактоо министрлигинин мойнуна илип коюу аракеттери болду. Эң кызыгы, Саламаттык сактоо министрлигинин кальций гипохлоридинин 10% суюктугун колдонуу шарты деги эле жок экен. 10% менен 20% кальций боткодой болгон суюктук. Ал үчүн мындай айтканда АЭС автокуюучу станциялар бар, тактап айтканда АЭС-14 сыяктуу техника. Андай станциялар Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлиги менен куралдуу күчтөр министрлигинде гана бар. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлигинин пайдалануусунда автомакстар гана бар экен. Автомакс деген кимде ким көргөн болсо жон куржунга окшогон торчосу бар түтүк бекитилген шайман. Анын жардамы менен 1% суюктукту гана чачууга болот. Анын торчосунан суюк гана заттардан башка эч нерсе өтпөйт. Ойлонуп көрүңүз, ал торчодон канчалык суюктук чачылмак эле. Ошондо хлордуу акиташты пайдаланганда уулануу туу чокусуна жеткен. Бир мисал келтирейин. Жакында Ленинградтын, кечиресиз, Санкт-Петербургдун аквапаркында да ушундай окуя болду. Бассейн суусунун хлорун жөнгө салып туруучу хлоратордук аспап бузулуп калып сууга түшкөндөр, андагы цианид төгүлгөн айылдарда жашаган калк жабыркаган ооруларга чалдыккан. Пример, когда нарушение хлораторного прибора, который, так сказать, дозирует содержание хлора в воде, в бассейне, привело к поражению. Цианид натрийден адамдын кайсы органдары биринчи кезекте запкы жейт? Основное проявление. Биринчи кезекте борбордук система жабырланат. Жогорку дозада дароо ууланат. Дозаларды эсептеп чыктык. Андан кийин мен дагы бир жолу ретроспективдүү анализ жүргүздүм. Эми кечиресиз, ал жерде цианиддин өлчөмү -4 же -5 даражада эле. Бул болсо жабыркоого алып келүүчү өлчөмдөн алдаганча аз. -4 степени или -5 степени, что на несколько порядков ниже минимальной поражающей дозы.
Биз сөз кылып жаткан уулуу зат рак оорусун пайда кылып же жергиликтүү элдин балдары мутацияга чалдыгышына шарт түзөбү? Жок, анын мутагендик же канцерогендик заттарга эч кандай тиешеси жок. Однако разговоры об экстремальной опасности в связи с загрязнением... Ошентсе да Барскон дарыясы менен Ысык көлгө цианиттин төгүлүшү чоң коркунучка алып келе тургандыгын ушул күнгө чейин саясатчы, коомдук ишмерлер менен бейөкмөт уюмдары тарабынан талкууга алынып келет. Мындай коркунуч чындап эле барбы? Николай Алексеевич, сиз ушул суроого бир бетке жооп бере аласыздарбы? Вопрос, имеет ли под собой реальную почву подобное утверждение? Я вообще стараюсь, так сказать, дистанцироваться от всего того, что называется политикой, хотя свое суждение не имею по этому поводу. Саясат аттуунун баарынан алыс турууга аракет кылам. Ошентсе да бул маселе боюнча өз пикирим бар. Окумуштуу катары айтсам, бул талаш тартыштар таптакыр эле негизсиз. Бул менин оюмча дайыма пайдаланып келүүчү ыкма жана чынын айтсам бул саясатчылардын өтө эле кооптуу аракети. Себеби эң коркунучтуусу өнөкөткө айланып кетүүчү стресс. Стресстен улам адамдын иммунитети төмөндөп, рак оорусу да пайда болушу мүмкүн. Анан эмне дейсиз? Албетте, генетикалык оорулар жаралбайт дечи, бирок өнөкөт болуп кеткен патология күчөп кетиши да мүмкүн. Өз беделин көтөргүсү келип, же башка ыплас ой максаттарына жетүү үчүн арамзаада адамдар сөз менен гана адамды жок кылып койсо болот. Если его пользуют нечистоплотные люди в целях поднятия своего, так сказать, вот престижа или, я не знаю, каких-то своих целей. То есть мы можем... Демек, ошол кырсыктан бери ондогон жылдар өтүп, эми туристтер коркпостон Кыргыз көлүнүн жээгинде эс алып кетсе болот турбайбы? Кыргызского озера. Я в те годы, еще 10 лет назад сказал, Кырсык болгон жылдары мен жергиликтүү окумуштуулар менен журналисттердин ошондогу уулуу зат миңдеген жылдар бою залакасын келтире берет деген сөздүн мааниси жок деп айткам. Ушундай маанисиз сөздөрдү жайылтуу менен адамдардын ден соолугун чыңдоочу берметиңерди жоготуп албагыла деген эле. Бул жерге биринчиден жакынкы жайгашкан аймактардан, Сибирден, чет өлкөлөрүнөн көп келчү. Ошондо мындай айтканым да бар. Ысык көлдү пайдаланууга болот. Эсимде, көлгө келип рахаттануу менен сууга түштүм эле. Ошондо көлдүн суусун жөн гана бөтөлкөгө куюп пайдалана берсе болот дедим эле. Себеби ал ушунчалык тунук таза экен деп айтканым эсимде. Себеби ошондо келип көлдүн суусун да изилдеп кеткем. пользуется ее, настолько она, так сказать, вот чистая и приятная. Тем более, что мы ее тоже исследовали.